Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulmан тугандар, сахаба радиаллаху анхумдардын бизге үмүт калтырган көптөгөн окуялары бар. Алардын бири Аллах Таала Куранда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рухамау байнахум ва шидду алал куффар. Алар өз ара бири-бирине өтө жумшак жана кафырларга катуу болушкан. Бул жумшактык, бири-бирине болгон мээрим, бири-бирине болгон сый-урмат сахаба радиаллаху анхумдардын жашоосунда кеңири тараган бир сыфаттын бири болчу. Жана ошол эле учурда кафырларга өтө катуу мамиле кылышат эле. Алар менен дос болуудан алыстагы болот эле. Керек болсо Кудайга ээрчибегендиги үчүн, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга эргешпегендиги үчүн өздөрүнүн атеизмин дагы кечип жибергенге даяр эле. Эгерде кафыр болсо. А бирок ал мейли кара кул болсун, же саргыч, европейс болсун, ким болбосун, алардын жүрөктөрү бир эле, качанда исламда болсо. Бир күнү сахаба радиаллаху анхумдар согуш туурасында кеңешме курушат. Ошол кеңешмеде Абу Зар радиаллаху анху өзүнүн ой пикирин айтат, бирок ал согушта аскерлерге зыян жеткирүүчү пикирди айтып алат. Бул пикирди Билал радиаллаху анху: "Эй Абу Зар, эгерде сиздин тактикаңыз менен согуша турган болсок, анда көптөгөн аскерлерибизден айрылып калабыз" дегенде, Абу Зар радиаллаху анху айтты: "Эй каракул, сен мага акыл үйрөткөнгө жарап калдыңбы?" деди. Ушул сөз Билал радиаллаху анхунун жүрөгүнө ушунчалык октой катуу тийди, жана арызданып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга барды. Сиздин жакшы көргөн сахабаңыз, Аллах Тааланын бейиш менен сүйүнчүлөгөн сахабасы мени кара кул деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Абу Зар өзүнүн ордун тозоктон дайындап жатты" деди. Бул сөздү пайгамбарыбыздын кызматчысы Абу Зарга дароо жеткирет. Муну уккан Абу Зар радиаллаху анху жүгүрүп пайгамбарыбызга келе жатып, алдынан Билалга жолугат. "О Билал, мен сени капа кыла турган, сенин жүрөгүңдү талкалай турган, сенин көңүлүңдү сындыра турган сөз айттым. Эгерде мени кечирбесең, мен бетимди жерден көтөрбөймүн" деп бетине топурак коюп, септи дагы жерге жатып алды. "Эй Билал, тебеле менин жүзүмдү. Сени кир келтирген, сага ушундай жаман сөз айткан менин бетимди тебелегин" деп Билал радиаллаху анхуга үкүм берди. Абу Зардын кечирим сураганын көргөн Билал радиаллаху анху жүрөгү жумшарып, көзүнөн жашы мөлтүлдөп ыйлап, Абу Зар радиаллаху анхуну колтуктап көтөрүп: "О Абу Зар, мен сени кечирдим. Аллах Таалага сажда кылган ушул жүздү, ушул бешенени мен кантип таман астыма тебелейин?" Караңыздар, сахаба радиаллаху анхумдардын кечиримдүүлүгү, сахаба радиаллаху анхумдардын бири-бирине болгон сый-урматы, махаббаты, сүйүүсү ушунчалык күчтүү болгон. А биз бүгүнкү күндө ошолордун сыфатындай болуп бири-бирибизден кечирим сурап жатабызбы? Бири-бирибизди болбогон нерсе үчүн кечирип жатабызбы? Жок, андай эмес. Бүгүнкү күндө кичинекей нерсе үчүн ушунчалык уруш чатак, жаңжал чыгарып, бирок бет карашпай канчадаган жылдарды өткөрүп жатканыбыз бул жалган нерсе эмес. Ким биринчи кечирим сураса, Аллах Таала аны бейиш менен сүйүнчүлөйт. Ким эгерде кечирим сураган адамдан кечире турган болсо, Аллах Таала анын да күнөөсүн кечирет. Мусулман адам 3 күнгө чейин бири-бири менен кечирим сурашып, жарашып калыш керек. Муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Эгерде 3 күнгө чейин бири-бири менен кечирим сурашпастан бул дүйнөдөн өтө турган болсо, бирөөсү өтүп кете турган болсо, экинчиси бул дүйнөдө калып калса, экөөнүн тең абалы чатак болот. Ошондуктан урматтуу мусулман тугандар, келиңиздер, кечиримдүү бололу жана бири-бирибизге жылуу, жумшак, сый мамиле көргөзөлү. Мусулманчылык сыфатты башкаларга да көргөзөлү жана өзүбүз түбөлүккө бактылуу жашаштын аракетин кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.